Sözümüздü kабыл алды. Бул маселе чегара боюнча. Бишкекте элдик курултайдын катышуучулары конституциялык реформанын жүрүшүн талап кылып, партиялык системадан баш тартууну сунуш кылышты. Аны менен бирге Конституциянын экинчи беренесине элдик курултай институту тууралуу түшүнүк киргизип, ал бийлик органдарын көзөмөлдөөчү орган катары калыптанышы керектиги айтылды. Президенттикпи же парламенттикпи дегенде биз сунуштап атабыз. Эгер президенттик деп тандап алса, Америкадай аткаруу бийлигин президент жетектейт, премьер-министр институту аппараты менен жоюлат. Аткаруу бийлигине бир эле президент жооптуу болот. Экинчи, эгерде премьер-министр парламенттик десек, анда аткаруу бийлигин толук премьер-министр жетектейт, парламентти Германияда болуп парламент шайлайт. Аталган иш-чарага парламенттин экс-төрагалары Медеткан Шеримкулов, Алмамбет Матыбраимов, Мукар Чолпонбаев, Ахматбек Келдибеков жана башка көптөгөн мурдагы аткаминерлер катышып, жыйындын жүрүшүндө сөз сүйлөштү. Ал эми президенттин атынан элдик курултайга президенттин аппарат жетекчисинин биринчи орун басары Алмаз Кененбаев келип, кыска нуска сөз менен чектелди. Соңошевичтин атынан салам узатып сиздерге жаңы жылыңыздар менен куттуктап, ушу бүгүнкү элдик курултай жакшы маанайда, жакшы ийгиликтүү өтсүн деп каалоо тилектерибиз бар. Аргымакты жаман деп бууданды кайдан табасың? Ак саманды жаман деп чөптү кайдан табасың? Агайыңды жаман деп тууганды кайдан табасың? Аз дүйнөнү жаман деп көптү кайдан табасың? Ошондуктан урматтуу агайым туугандар, биз кичинекей мамлекетибизди ынтымактуу биримдик менен алып барып, өнүгүүгө алып баралык. Рахмат сиздерге. Конституциялык реформа, ген байлыктар, 7-8 августтагы Койташ окуясы боюнча мамлекеттик комиссиянын корутундусу жана соттук реформа. Мына ушул маселелердин үстүндө бүгүнкү иш-чарада кызуу талкуу болду. Биздин азыркы конституциялык жүрүп аткан түзүлүштө азыркы депутаттардын бардыгы элдин мүдөөсүн чечкенге жарабай атат. Себеп дегенде алар кайсы жерден шайланып келгенин, ким шайлагандагы толук билишпейт. Ошондуктан партиялык шайлоо деген көп нерсеге туура эмес болуп атат. Конституциялык реформа керек. Себеп дегенде Кыргызстандын конституциясында жазылуу шайлоочу шайлоого акысы бар, шайланууга акысы бар деген. Ушул эки негизги принциптин экөөнүн тең жокко чыгарып отурабыз. Себеп дегенде азыр шайлоочу шайлана албайт, шайлай да калбай калды. Себеп дегенде каалаган партиясын, каалаган адамын шайлай албай калды. Экинчиден өзүн сунуштай албай калды. Ал жерде партиялык система болуп калгандан кийин сөзсүз түрдө партиянын мүчөсү болуш керек, акча болуш керек, жүрүш болуш керек. Бул жерде көбүнчө калыстык элдин турган накалай келип бийликке катышуусун жокко чыгарып койдук десек жаңылбайбыз. Ген байлыктар, анын ичинен жер үй алтын кени. Бул маселе элдик курултайдын катышуучуларынын көңүл чордоонунда болду. Айрым маалыматтар боюнча жер үй алтын кениндеги Кыргызстандын үлүшү такыр эле жокко эсе. Ошол эле учурда жер үйдөгү алтындын запасы бир нече миллиард долларды чапчый тургандыгы маалым. Эгерде жер үйдү иштеткен Альянс алтын ишканасы алтындын запасы 87-89 тонна десе, жарандык активисттер 105 тонна деген маалыматты карманышууда. Бардык нерсе салыштырмалуу болот экен да. Мына биздин кошунабыз турат Өзбекстан. Өзбекстанда кандай ген казсаң дагы алтынды өзгөчө. Алтындын алынган продукциянын алтындын 50%тен кем эмес мамлекетке калат экен дагы. Ошо генди казып алып алган киши 50%тен ашпаганын гана өзүнө алат. Ошондо да ошол 50% менен бүт чыгымдардын баарын жабат. Ал эми бизде болсо мына жер үйгө кенде лицензияны гана сатып жиберди $100 миллион. Ал эми ал жерде 89 тонна бар деп атабыз. 89 тонна $4,5 миллиард металл. Ошол металлдын эч болбогондо бир 10-20%-ин элге калтырып койгула, мамлекетке калтыргыла деген болуп атат да. Ал эми жанагы соцпакет деп коебуз. Ал жерде жашаган элдерге бир канча көпүрөлөрдү куруп беребиз, мектепти куруп беребиз, мына силерге деп бир миллион сомдон ыргытып баягы садака бергендей берип койгондугунун бардыгын биз эл үчүн аракет кылып атабыз деген сөзү биздин оюбузча жаңылыштык болуп атат. Мындан сырткары курултайда Садыр Жапаровго байланышкан маселе козголду. Жыйындын катышуучулары буга чейин президенттен ырайымдуулук сураган Жапаровдун иши ал үчүн оңунан чечилбегендиги анын тарапкерлерин 2 мартта Бишкекте митингге чыгууга аргасыз кылды дешет. Ушул жазда биздин кыргыз элинин тагдыры чечилет, мен буга терең ишенем. Себеби Садыр Жапаровду карапайым чортаман элдер баары колдоп атат. Кыргызстанда 80% эл жардылыкта жашайт. Бүт чортамандардын баары Садыр Жапаровду колдоп атат. Ушул кыймылга кошулуңуздар туугандар.
Ошондой эле курултайда чек ара маселеси, сот, укук коргоо органдарынын ишмердүүлүгү, коррупция жана башка бир нече актуалдуу маселелер козголуп, акылдашылды. Ал эми чоң суроолорду жараткан айрым маселелер президенттин өзүнө даректүү жете тургандыгын президенттин аппарат жетекчисинин орун басары Алмаз Кененбаев убада кылды. Мен бийни президентти сыйлайм, урматтуу Сооронбашаровичти. Ооба намаз окуган жөнөкөй адам. Бирок айланасы кандай? Райондун акиминдери чопур. Мурун Атамбаевдин чопурун айтып атсак, азыр Нарын район акимин водитель болуп жүрүп аким болгон. Жетишет.